шаардык жанандарга айтат элем да. Площадка гүл тигилип атат да. Анан ал жерде эжелерибиз канча эмгек жатат да, сугарат, тигет, анан эки кыз жигит өтүп барат элечи. Мен жаным могу гүл сага деп жылуу өсүп берип коет да. Жаман ичиң күйөт да. Ошондойлорду кичине эме кылсак, өзүбүздү тарбияласак эле шаарыбыз жакшы болот буюрса. Суу ичет да буларың деле. Суу ичкенде кадимкидей мындай эми өзүң жумушуңду жакшы көрүп аткарсаң, любой эле жумуштан рахат аласың да. Суу ичип, кургап кеткен көчөлөр болсо, например, кээде эми бир эле жерде жүрө бербейсиң да, шаарды кыдырып иштейсиң, анан кээ бир көчөлөрүңө кургап бараткан бактар болсо, кадимкидей жүрөгүң ооруйт да, срочно барып ошол жакты сугарасың. Бул жашыл болуп турса эле, значит, мага ыраазы болгон ошо. Техника келгени аябай жакшы жеңилдеди. Мунун бир жери жакшы. Мунун насаткалары көп. Бул болсо бакка дары чачат. Анан жанагындай газондорду да сепсе болот да. Жаңы селген газондорду сугарса болот. Мындай кылып, дары чачат мынданчы көбүнчө. Мактанып отурса көп эле. Мыягында да бар эмелер. Onu aç koz. Bunu men da sugarat. Эки жактан суу чыгат. Мына мындай. Мына бу капталдарынан да чыгат суу. Насаткалар көп да, жакшы машина. Алдынан да чачат мына. Астыларынан да чыгат суу. Мурда мындай техника жок болчу. Январда келди. Аябай жакшы техника экен. Мондай насаткасы бар. Муну башына тагып алып, жаңы тигилген газондорду сугарабыз. Ана. Деп сугара беребиз. Беркиндей сугарганга караганда насатка менен сугарган жакшы газондорду. Агыс үйбөйт, тегиз өсөт да. Мен 2010-дан бери иштейм, биринчи жолу көрдүм. Январдан баштап келди. Техникалар аябай жакшы экен. Бир күндө бир машина 5 рейске чейин кылат. Жаган учурларда эсли катуу жаса иштебейбиз. Катуу жаса эме кылабыз. Затопко чыгабыз, жанагындай арыктардан суу агып, көчөдөн суу ташып, ошондой затопко чыгабыз. Анан анча-мынча мындай себелеп жаса, бактарды сугара беребиз. Жамгыр менен өзүнө жамгыр менен бак сугарылбайт да. Бакты сугарганда мындай мисалы мындай лункасы толуп туруш керек да. Жамгырдыкка жөн эле өтүп кетет да. Аны менен бак сугарылбай калат. Анан кээ элдер айта берет. Жамгыр жабаса эле эмне сугарып атасыңар деп. Көчөттөр тигилип атат. Газондор айдалып атат, өзүбүздүн Зеленстройго тиешелүү жумуштар жүрүп атат. Анан Кудай буйрса эми шаарыбыз жакшы, жашыл шаарга айланышына чын жүрөктөн тилектешпиз. Ушул жерден нан таап жеп, семьябызды багып аткандан кийин өзүбүздүн жумушубузду сүйүп аткарабыз да.